Кыргызстанда жайкы туристтик сезондун расмий ачылышына 13 майда старт берилет. Иш-чара Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтүп, анда эл аралык айыл чарба көргөзмө жарманкеси өткөрүлөт. Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда туристтик компаниялардын, пансионаттардын, эс алуучу конок үйлөрдүн жана туризм тармагында иштеген башка уюмдардын товарлары жана кызматтары тааныштырылат. Андан тышкары келген коноктор этно оюндарга, кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстарына катышып, маданий программага күбө болушат. Бул тууралуу туризм департаментинин жетекчиси маалымат берип, жеринде даярдык иштери жүрүп жатканын кабарлады. Туризм департаментинин негизги өнөктөштөрүнүн стендтери, ошондой эле Өзбекстан, Казакстан, Россия мамлекеттеринен келген туристтик операторлордун стендтери да бул жака бүгүнкү күндө даярдыктар жүрүп, стендтерин даярдап атабыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө ушул расмий ачып, ушул элге, журтубузга, Кыргызстаныбызга бир жакшы майрам менен расмий жайкы сезонубузду ачайлы деп даярдыктарды көрүп атабыз. Туристтик агымды бир эле Ысык көл облусуна эмес, өлкөнүн бардык 7 облусун камтыган программалар иш жүзүнө ашырылууда. Негизинен өткөрүлүп жаткан масштабдуу эл аралык көргөзмө жарманкеси өлкөнүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүү, кызыктар тараптардын туристтик бизнес ортосунда ишкер байланыштарды түзүү, ошондой эле Кыргызстандын туризм секторуна инвестицияларды тартууга көмөктөшүү болууда. Андан тышкары туризмдин агымын күчөтүүнү максаттаган авиа каттамдар жаңыланып, бир катар мамлекеттер менен аба каттамдар жүргүзүлүп жатканы да кабарланат. Бишкек Дели Түз багытында авиа каттамы жанданды. Бишкек Үрүмчү багытында авиа каттамдар жанданды. Ошол эле учурда азыркы учурда Бишкек Сеул, андан тышкары көрүп атасыздар, Бишкек Токио багыттары боюнча азыр кылдат иштер жүрүп жатат. Жайкы туристтик сезондун ачылышына байланыштуу буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков терс таасир берүүчү маалыматтардан сак болууга чакырган болчу. Мындай маалыматтар туристтердин өлкөгө келүү ниетин чектеп коюшу ыктымал деген пикирин айткан эле. Ириде ушул маалыматты этиятташыбыз керек. Пандемиядан кийинки жылдары Кыргызстанда бул багытта алгылыктуу алдыга жылуу байкалып жатканы да белгиленет. Ага белгилүү факторлордун таасири тийип жатканы өлкөнүн туризмге багыттаган инфраструктуранын өнүгүүсү өбөлгө дейт тийиштүү адистер. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла жылыш бар. Анткени азыр биз байкап атабыз, могу региондордо ички жолдор оңолуп атат. Аймактагы аэропортторго бүт жаңы шарттарды жасап беребиз деп атат. Мунун баары Кыргызстандын туристтик потенциалын көтөрүү үчүн жасалган нерселер. Анткени эң биринчи бизге келген турист ал биздин жолубуздан жүрөт. Биздин асманыбыздан учат. Кыргызстанга келүүнү каалаган туристтердин көпчүлүгү өлкөнүн жаратылышына кызыктар. Мындан улам өзгөчө региондордо бул багытты күчөтүүгө муктаждык бар. Анын алкагында эл элдеринин туризм аркылуу каражат табуусуна мүмкүнчүлүктөр жаралары белгиленет. Асман тиреген имараттарды көргөн үчүн келбейт. Аларга бул нерсе кызыксыз. Аларга биздин Кыргыздын натурасы кызыктуу. Кыргыз деген ким болду, кантип жашады, жана айылда жашаган уйларыбыз кызыктуу. Айылда чабандарыбыз кызыктуу, койлорубуз кызыктуу. Биздин натурабыз кызыктуу. Ошол нерсени гана биз көтөрүп ачып беришибиз керек, чыгарып беришибиз керек. Алар бизди таанышыш керек. Жана көчмөн кыргыз деген ушундай экен, ушундай эл бар экен деп туруп, англисче, орусча, түркчө бүт тилдерде локацияларыбыз болобу, элибиздин үрп-адаттары болобу, тамак ашы болобу, ошондой эле башка маданияттары болобу, ошонун баарын маалыматтык жактан жайылтуу бизде аксап атат да. Маалымат үчүн айтсак, дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматына ылайык өткөн 2022 жылы Кыргызстанга 7 миллионго чукул турист келген. Бул жылы туризм департаменти 10 миллионго жакын туристтердин келүүсүн болжолдоп жатышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, регион, Бишкек.